Атым Динара. Фамилиям Зияевамын. Бишкекте турам. Канча жылдан бери жашайсыз? Шаардан уже быйыл 5-жылга кетип атат. Айылдан көчүп келгенбиз. Өзүбүздүн жер тамыбыз бар. Анан кийин ушу эми энебиз да балдарды ойлойт экенбиз. Анан бул келечек компанияны бир угуп калып, февралда келип, бир көрүп кетейин деп келип, көрүп кеттим. Карасам мындай иштешкендер баардыгы эле жашынакай сүйлөйт да. Анан эми болот да адамдын эмесинде алдап кете турган компаниябы кандай деп ойлонуп келип, дагы 15 күндөн кийин келдим, анан утвердиться этип анан келип сүйлөшүп дагы. Анан кийин акчамды санадым. Эми бул ишенимге YouTube'га кирсең бүт немелер роликтерди көрөт экенсиң. Анан карасам менин жашымда аялдар сүйлөп атат. Менин жашымда аялдар бирөөнү алдап кетейин же бирөөнү алдап алайын дей турган жашта эмеспиз да биз. Значит, менин курагымдалар бардыгы балдарына, кыздарына алайын деген үмүт менен кылып аткан турбайбы деп. Ошондой нерселер түрткү болду да, бул жүрөктөн да бир түрткү чыгат дейм да. Бирок түп тамырдан мындай ишенип эле турдум да. Февралдын башында келип проверка кылып кеттим, өзүмчө наводка кылып. Анан февралдын 15-inde уже ага чейин дагы бир келип кеттим, 15-inde конкретно акча санап кеттим ошол күнү. Анан канча убакытта жетти? Анан ровно июндун 30-ында сүйүнчү эже уже сиздин очередиңиз келип калды. Эми издеңиз, квартирабы, жер тамбы, өзүңүзгө кандай удобный болсо издеңиз деп чалышты. Анан кийин издедим. 3 жуманын ичинде табылды. Бүгүн Кудай кааласа оформленияны бүттүк. Оформленияны өзүмүн атымда болду. Анан кийин эми бул жакта дагы жакшы ойлор бар. Мен ушу боюнча эле бул 10 жылга чейин алып отурбаймын. 3-4 жылдын ичинде жаба турган ниетим бар. Дагы үй алыш керек, бала чака дагы неберелер бар, Кудай кааласа. Мен көп эле квартираларды көрдүм, анан кийин мага жаккан жерлери да болду, жакпаган жерлери да болду. Анан баягы айлана чөйрөнүн дагы көрөсүң да. Таза район экен. Кайсы жакта? Канттан. Канттан Нида Ижая уже 1-2 километр калганда. Двухкомнатный квартира. Өзүм үчүн алдым, бирок мен аны кызыма подарка кылгым бар. Кызыңызга? Ооба, кызыма берейин деп атам. Алгачкы төлөмдөрү коркута турган даражада эмес. Үйүм $16,000 түштү. Бул жерде өтө мындай жакшы юристтер иштейт экен, мага абдан жакшы жолдорду көрсөтүштү. Кандай кылсам, кандай мага жеңил болот, кандай варианттарды неме кылсам. Мен стоящий акча, стоящий үй тапсам, өзүм жанымдан да кошсом болот десем, болот эже кошсоңуз деди. Анан бул жака мен өзү негизи аз эле суммага турганмын. Анан өзүм жанымдан кошуп туруп, ошол үйгө татыктуу болдум. Бияк менен канча келишим менен? Эми бул жак менен келишим өзүм мындай алганда $10,000 келишим болгон. Анан калганын өзүм жанымдан төлөп, анан бирок айма-ай төлөмүм өтө аз. Канчадан болуп калды? 7,100-дөн. Жөн деле квартирага бергенден көрө. Өзүң тамыңда, өзүң квартираңда жашап, ал акчаны төлөсөң билинбейт да. Негизи главный бухгалтерде өзүммүн үйдө. Кассирде өзүммүн. Кудай кааласа, Кудай буйруса өзүм төлөймүн. Коркпой эле келип, ушул компанияга жазылсын деп эле чакырмакмын негизи. Корксом менин даражамда коркор эле. Анан кийин эми мен угуп жүргөндө көп эле компания тиги алдап кетти, андай мындай деп өзүм көзүм менен көргөн жокмун, бирок бул сөздөр, угуулар болгондо кандайдыр бир коркуу сезимдер болот да. Бул компания менен кооператив менен реально иштешкен үчүн мен эми коркпой, бул жерде өзүң сөзүңдө сүйлөсөң болот экен да. Булардыкын да уксаң болот экен. Анан кийин юристтер дагы жолго салып турат экен. Ушул жагы өтө мындай тартиптүү, жанагы билимдүү алып барат экен бул жумушту.